Өзгөчө кырдаалга байланыштуу үйдө болуу мезгилинде ким эмне менен алектенүүдө? Шаар жериндеги жашоочулар бул убакытты бала бакырасы менен пайдалуу жумуштарды жасап өткөрүп жатышса, айыл жериндеги жашоочулар жазгы жумуштарды кенен жасашып, дыйканчылык менен алектенип жатышат. Кадамжай районундагы дыйкандар экологиялык таза түшүм алуу максатында биогумус жер семирткичин өндүрүүнү мыкты өздөштүрүшкөн. Алардын бири 35 жаштагы Жылдыз Ботобекова. Акыркы кездерде Сөөлжан багы биогумус жер семирткичин өндүргөн мекендештерибиздин саны көбөйдү. Жумушту баштаар алдында 10 000 сом акча каражатын сарптап, жеке ишкердиги менен алектенип баштаган Жылдыз эжекебиз бүгүнкү күндө 1 жылга жетпеген аз убакыттын аралыгында 100 000 сом киреше таап турган кези. Каарманыбыз Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын Күлдү айылында жашайт. Ал жашаган аймактын жер кыртышы айыл чарбасына ыңгайсыз болуп, таштак жерге тиккен багы, эккен эгини да начар болчу. Биогумусту колдонгондон тартып, жерден жакшы түшүм алып баштаган. Ошондон мына жерибизди өздөштүргүм келди. Бизде таштак жылда эгемейгин тигинде. Уругум чыкканда чыгат, чыкпайт, кээ бирде ооруп калат. Астыны жумшартканымда дагы катыйт, ошентип менен ушуну интернеттен көрүп калдым дагы, сурап билип, анан муну баштадым. Анан бул проект келип калды ошол убакта мага. Грантовый ошо проектти жазып, ошондон утуп алдым. Анан ол проектте өзүңдүн эмеңден, бюджетиңден дагы бир өзүңдө бир яма, бирдеке болуш керек экен. Ошон үчүн бул яман жолдошум куруп берди. Анан проектти жаздым, утуп алып 10 000ге Сөөлжан алып беришти. Анан өзүм дагы кошумчалап 15 000 менен баштадым. Буну айлана чөйрө таза болот экен, мунун биринчиден анан бүт тапкандарымды алып келип салам, жыттанбайт. Анан экологиялык таза болот экен. Баткен облусунун Кадамжай районунда жашылча менен мөмө жемиштердин түшүмдүүлүгүн арттырууда биогумус жер азыгын пайдалануу кеңири жайылууда. Биогумусту кадимки Сөөлжан пайда кылат. Сөөлжан жер семирткич эле бербестен айлана чөйрөнү таштанды калдыктардан тазалоого да жардам берет. Күнү түн иштейт экен, тынбай. Биздин Сөөлжандар мынтип жебейт го, качып кетет. Булар тынбай жеп турат. Бир күндө 2 грамм биогумус чыгарып берет экен ар бир Сөөлжан. Жылдыз Ботобекова Сөөлжан чарбасында биогумус жер семирткичин өндүрөт. Фермердин айтымында табигый таза биоорганикалык түшүм алуу үчүн биогумустун ролу чоң. Ошондой эле мыкты киреше табууга мүмкүнчүлүк берет. Ушундай шанс барда пайдаланып калыш керек. Өзүм үйрөнөм, плюс бирөөлөргө үйрөтөмүн. Эч зыян тартпадым. Дагы ушундай окуулар болсо катышамын, уже пайдасын билип алдым. Ушу үйдө отурган келиндерге сунуштайт элем, балдары, жаш балдар ушу кичинеден алып, жерди өздөштүрүп, жакшы кылып туура эксе, зыян тартпайт экенсиң. Базардан сатып алгандан көрө өзүңдөн чыккан баары бир жакшы экен. Огородуңан үзүп жейт экенсиң, бирөөдөн суранбайсың. Ошентип иштеп атамын. Каарманыбыздын бул аракеттеринин натыйжасында жакшы өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын айылдаштары да байкаган. Шаарбан Серкебаева кошунасынан үйрөнүп, өз үйүндө биогумус жер семирткичин өндүрүү аракетин көрүп жатканын айтат. Жакшы пайдасы тийип атат. Бул экөөбүз биринчи барып алып келгенбиз куртту, подхоздон. Бул бир кап курттаган, мен 4 кап тупурак алып келгем. Мен алып келип көчөттөрүмө сагам, бул ямага сагам. Анан мен тупуракты 2008-ден бери көчөттөрүм абайт деди да. Алма эч нерсе албайт. Ошо топурактын результаты чыкты да маңачы. Сразу бир түп көчөттө 4 желек, 5 желек алма алдым да. Алманы ушул убакка чейин таза продукция болуп, балдарым жеп ататчы. Анан быйыл ноябрда ушул курттан мен 100 кило алып, яма жасап салдым. Уже меникинен жеп калды. Эртең майда уже жеп калган болот да, жакшы эле көбөйүп атат. Саттым, ошо алган 100 кило куртумдун пулун чыгардым. Жылдыз Ботобекованын үйдө эле олтуруп, балдарын да карап, мындай жумуштар менен алектенип, таза түшүм, мыкты киреше тапканы көпчүлүктүн кызыгуусун арттырууда. Ошол эле учурда айлана чөйрөнүн таза болгондугу, экологиялык жана сапаттуу түшүм алгандыгы менен үлгү болууда. Эч кандай мусурлар, картошканын почоктору дагы, жалбырактарды дагы ушул текке кетирбей, ташап,
таштандылардан ташап ушундай кумустарды иштеп жатат. Мунун пайдалуулугу жакшы экен. Мен дагы өзүм 2 жылдан бери кызыктым, бирок убакыт жоктугунан иштегендигимне байланыштуу келип келиндин ушундай кылган иштериге өзүм дагы суктандым. Кызыгып бир пакет алып барып, атайын ушул мектептеги гүлдөргө салдым, өзүмдүн үйлөрүмө салдым, бактарактарга салдым. Өтө жакшы болуп, азыркы күндө жакшы неме берип атат. Мөмө жемиштери дагы былтыркы ушундай жакшынакай болуп ийилип алды. Мусурларыңыздар текке ташабаңыздар. Эже канча жалбырактар болсо дагы айлана чөйрөнү тазалаш үчүн, булгабаш үчүн мага бериңиз деп өзү атайын барып кызыгып алып келип салып атат. Кудайга шүгүр. Күлдү айылынын башчысынын айтымында үй шартында ишкердиктин бул түрү менен алектенүү бир канча үй бүлөлөрдүн социалдык экономикалык абалын жакшыртып жатат. Ошондой эле миграцияга жумуш издеп барбастан бала чакасынын кашында бирге болууга да өбөлгө түзөт. Элдер азыр ушу миграциянын ичинде азайтуу максатында жаштар да өз турат түшүнүп, башка жакта 50 миң тапкандан көрө ушул өзүнүн жерде бир 10 миң, 20 миң тапсак жакшы экен деп, азыр жаштар бардыгы өзү эле өзүнүн жеринде, өзүнүн айылында болсун каалап калыптыр. Азыр ушул Күлдү айылына айтсак, бардыгы ушу жер эгүү маселеси быйыл аябай көтөрүлүп атат. Быйыл жаз жакшы болду. Жаш биздин дагы айтып кетүүчү нерсе ушул Күлдү айылында жаштар кыймыл фонду негизделди. Ошолор жаш айылдын тургундары өздөрү бир фонд түзүп, өкмөттөн арендага жер алышып, ушу буудай, арпа себишип, дагы бак-дарактар басымдуулук жасап жатышат. Биогумус жер азыгы түшүмдүүлүктү 30-40%га чейин жогорулатат жана таасирин 3 жылга чейин жоготпойт. Жер семирткичтин жардамында өсүмдүккө курт-кумурска аз түшөт. Жерден ымдуулук сакталып, курамында зыяндуу заттарсыз биоорганикалык түшүм алынат. Бул келечекте кандай гана рынок болбосун, талапка ылайык мөмө жемиш жашылчаларды өндүрүүгө жардам берет. Канышай Ашимова, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.